Pandemiya учурунда эмгек мамилелерин жөнгө салуу. Пандемия учурунда кызматкерлер менен эмгек мамилелерин жөнгө салуу эң курч маселелердин бири болуп саналат. Иш берүүчүлөр кыйын жагдайга туш болуп, аларга тандоо керек болду. Жумушту уланта берүү керекпи? Кызматкерлерди алыстан иштөөгө өткөрөбү? Балким штатты же кызматкерлердин санын кыскартуу керек чыгар. Же болбосо төлөнүп жаткан эмгек акы көлөмүн азайтабы? Эмгекти жөнгө салуунун конкреттүү шарттары, башкача айтканда пандемия учурунда мыйзамдуулук деңгээлиндеги оюн эрежелери жок. Ушул эле нерсе дистанциялык алыстан иштөөгө да тиешелүү. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине тийиштүү өзгөртүүлөрдү даярдады. Жана алар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө макулдашууга берилген. Демек мыйзамда майда чүйдөсүнө чейин жөнгө салуу жок болсо, анда мындай мамилелер жергиликтүү актылар менен жөнгө салынышы мүмкүн. Булар ички эмгек тартиби, жамааттык келишимдер, иштөө тартиби жана башкалар. Эмгек шарттарын өзгөртүү жана дистанциялык алыстан иштөөгө которуу же эмгек акы төлөө шарттарын өзгөртүү Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 71 статьясына ылайык жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул статьяда баяндалгандай, технологиядагы, өндүрүштү жана эмгекти уюштуруудагы жумуштардын, продукциялар, кызмат көрсөтүүлөр көлөмдөрүнүн кыскаргандыгынан улам өзгөртүүлөргө байланыштуу себептер боюнча эмгек иш милдеттерин, кесип, адистик, квалификация, кызмат өзгөртүүсүз кызматкер иштөөнү улантканда эмгектин колдонуудагы шарттарын өзгөртүүгө жол берилет. Пандемия учурунда эмгек мамилелерин жөнгө салуу. Эмгектин олуттуу шарттарына эмгекке акы төлөөнүн тутуму жана өлчөмү, иш режими, кесиптерди айкалыштыруу, жеңилдиктер жана артыкчылыктар жана башкалар кирет. Эмгектин шарттарына олуттуу өзгөртүү жөнүндө кызматкерге кеминде 1 ай мурда жазуу жүзүндө билдирилиши керек. Кызматкер жаңы шарттарда ишин улантууга макул болбогон учурда, иш берүүчү ага квалификациясына жана ден соолугунун абалына ылайык уюмдагы башка ишти жазуу жүзүндө сунуш кылууга милдеттүү. Анда иш жок болгондо, сунуш кылынган иштен кызматкер баш тартса, ошондой эле жаңы шарттарда иштөөдөн баш тарткан учурларда ушул кодекстин 79 статьясынын 8 пунктуна ылайык эмгек келишими токтотулат. Эгерде бул жагдайлар кызматкерлердин жапырт иштен бошонушуна алып келиши мүмкүн болсо, иш берүүчү жумуш орундарын сактоо максатында кесиптик бирликтин макулдугу боюнча, ал жок учурда кызматкердин жазуу жүзүндөгү макулдугу менен толук эмес жумуш убактысынын режимин 6 айга чейинки мөөнөткө киргизүүгө укуктуу. Мында жумуш мезгилинин узактыгы жумуш убактысынын 1 айлык ченеминин жарымынан аз. Ал эми эмгекке акы төлөө тарифтик ставканын 2ден 1-нен аз болушу мүмкүн эмес. Эгерде кызматкер жумуш убактысынын тиешелүү режимдеринин шарттарында иштөөдөн баш тартса, анда кызматкерге тиешелүү кепилдиктерди жана компенсацияларды берүү аркылуу ал штаттын кыскарышы боюнча жумуштан бошотулат. Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 133 статьясына ылайык, жумуш берүүчүнүн демилгеси боюнча кызматкерди эмгек акысын сактабай өргүүгө чыгууга жол берилбейт. Үй-бүлөдөгү шарттар жана башка жүйөлүү себептер боюнча кызматкердин жазуу жүзүндөгү арызы боюнча ага эмгек акысы сакталбаган өргүү берилиши мүмкүн. Демек, демилгечи кызматкердин өзү. Бирок жөнөкөй эле бир нерсе бар. Кээде чийки заттын жоктугу, жабдыктардын иштебей калышы, лицензиянын кайтарылып алынышы, авариялар, кырсыктар, аба ырайынын шарттары жана башка себептерден, анын ичинде пандемиядан уюмдун иши токтоп калышы мүмкүн. Бул абал иштин токтоп калуусу, мындайча айтканда уюштуруучулук, экономикалык, табигый себептерден улам жумуштун убактылуу токтоп туруусу же кызматкердин күнөөсү боюнча жумушту токтото туруу. Адегенде иштин токтоосу акт түзүү аркылуу таризделет. Анда токтоп турууга себеп болгон окуя же жагдай чагылдырылат. Андан кийин иштин токтоосу жөнүндө буйрук чыгарылат. Анда төмөнкүлөр көрсөтүлүшү зарыл. Ишти токтотууну киргизүүнүн себеби, иштин токтотулуусу киргизилген кызматкерлердин чөйрөсү, ишти токтотуу мөөнөтү, ишти токтотуу мезгилиндеги эмгек акынын өлчөмү, ишти токтотууну киргизүү жөнүндө буйруктарды иштин токтотулушуна тиешеси бар кызматкерлерге колдорун койдуруу аркылуу тааныштыруу зарыл. Иш токтогондо кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 172 статьясы менен жөнгө салынат. Иш берүүчүнүн күнөөсү боюнча иш токтоп турган убакытта кызматкердин орточо эмгек акысынын 3-төн 2-синен кем эмес өлчөмдө акы төлөнөт.
иш берүүчүгө жана кызматкерге көз каранды эмес себептер боюнча иш токтоп турган убакытта тарифтик ставканын айлык акынын 3/2 кем эмес өлчөмдө акы төлөнөт. Кызматкердин күнөөсү боюнча иш токтогондо акы төлөнбөйт. Бирок кызматкердин күнөөсү айныксыз далилдер менен тастыкталышы керек. Бул учурда пандемияга байланыштуу аталган статьянын 2 бөлүгү колдонулат. Анткени иштөө убактысы иш берүүчүгө жана кызматкерге байланышпаган себептерден улам келип чыгууда. Бул мезгилге тарифтик ставканын 3/2 кем эмес өлчөмүндө төлөнөт. Бирок тараптардын макулдашуусу боюнча бул өлчөм көбөйүшү мүмкүн. Пандемия учурунда эмгек мамилелерин жөнгө салуу. Пандемия учурунда көптөгөн уюмдар, ишканалар, мекемелер чыгымдарды кыскартуу, анын ичинде кадрларды маяна менен камсыз кылуу үчүн ар кандай чараларды көрүүгө аргасыз болушат. Суроо жаралат. Пандемия учурунда жумушчуларды жумуштан бошотуу мүмкүнбү? Ооба, мындай кырдаалда чыгымдарды азайтуучу чаралардын бири кызматкерлерди иштен бошотуу. Бирок эмгек мыйзамдарында пандемияга байланыштуу эмгек келишимин бузууга негиз жок. Демек, эмгек акы төлөөгө каражаттын жоктугунан жана жумуш көлөмүнүн төмөндөшүнөн улам иш берүүчү кызматкерлердин санын же штаттык санын кыскартуу боюнча чараларды көрүүгө укуктуу. Кыскартуу учурунда бошонуу жөлөк пулу орточо айлык эмгек акынын 2 эсе өлчөмүндө. Жумуш издөө учуру үчүн дагы 2 айдын орточо эмгек акысын төлөө керек. Айрым авирсиз иш берүүчүлөр акчаны үнөмдөө максатында жумушчуларды өз ыктыяры менен кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазууга мажбурлашат. Арыз жазуудан баш тарткан учурда мындай иш берүүчүлөр кызматкер үчүн чыдай алгыс эмгек шарттарын түзүшөт. Кызматтан бошотуунун расмий негизи болушу үчүн кызматкерди ошентип, тартиптик укук бузууларды жасаганга түртөт. Мындай жагдайда кызматкер өзүнүн кызматтык милдеттерин сапаттуу аткарууга, жумушка кечигип калбоого, эмгектик иш тартибин бузбоого тийиш. Акча же товардык баалуулуктарды тейлеген кызматкерлер, булар сатуучулар, кассирлер жана башка, кем чыгууга жол бербөө үчүн ушул баалуулуктардын сакталышына толук чараларды көрүшү керек. Бир сөз менен айтканда, иш берүүчүгө жумуштан бошотуу жөнүндө чечим чыгарууга эч кандай шылтоо бербеңиз. Бул чыгарылышты социалдык эмгектик мамилелерди изилдөө борбору даярдады. Текстти окуган Урмат Борченов.